Садыр Жапаров Виктор Орбанды Венгриянын премьери кызматына кайрадан шайланышы менен куттуктады. Кыргызстанга Россия жана Кытайдан 140 дана өрт өчүрүүчү унаа келет. Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Малатия шаарынын мэри менен жолугушту. Нарын шаарынын мэри суу алуу жайларынын абалы менен таанышты. Бишкектин Свердлов районунда кароосуз калган 6 бала аныкталды. Бишкекте 70тен ашуун жарнама такталары алынды. Созакта эскирген электр мамычалары алмаштырылууда. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Виктор Орбанды Венгриянын премьер-министри кызматына кайрадан шайланышы менен куттуктады. Президент Садыр Жапаров Виктор Орбанга чын ден соолук жана бакубатчылык, ал эми Бордош Венгрия элине тынчтык жана өнүгүү каалады. Кыргызстанга Россия жана Кытайдан өрт өчүрүүчү унаанын келүүсү күтүлүүдө. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Урматбек Шамырканов билдирди. Анын айтымында унаалардын келишинин бардык каржы булактары чечилген. Шамырканов буга чейин өлкөгө келген 58 дана өрт көп катталган Бишкек, Чүй жана Ош областтарына бөлүштүрүлгөндүгүн белгилеп өттү. Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев Малатия шаарынын мэри Салахатин Гуркан менен жолугушту. Жолугушууда элчи Өмүралиев Баткен жана Малатия шаарынын шаарларынын ортосундагы тыгыз кызматташтыкты түзүү зарылдыгын белгиледи. Түркиянын өрүк өндүрүшүнүн 70%га жакыны Малатия аймагында топтолгондугун жана дүйнөдө өрүк экспорту боюнча 2-орунда экенин эске алып, элчи мөмө жемишти өстүрүү жана кайра иштетүү жаатында жаңы технологиялар боюнча практикалык жардам көрсөтүү, ошондой эле Баткен өрүгүн экспорттоого көмөктөшүү өтүнүчү менен кайрылды. Нарын шаарынын мэри Канболот Тутуев шаардагы ичүүчү суу булактарын кыдырып, суу алуу жайларынын абалы менен таанышып чыкты. Маалыматка ылайык, мэр Акбечел РТС Москва чөлкөмүндөгү суу алуу жайларына барып, абалын көрүп, иш жагдайларынан кабар алды. Свердлов районунда кайыр сураган жана турмуштук оор кырдаалга кабылган балдарды аныктоо боюнча рейдтин алкагында кароосуз калган 6 бала аныкталды. Маалыматка ылайык, рейдтин алкагында 150 объект текшерилди. Белгиленгендей, бардык адамдар менен профилактикалык сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, акт түзүлүп, кароосуз калган жашы жете элек балдар да мыйзамдуу өкүлдөрүнө жана ата-энелерине өткөрүп берилди. Бишкек мэриясынын көрктөндүрүү жана жер пайдалануу көзөмөлдөө боюнча муниципалдык инспекциясы Борбор калаада тартипти орнотууну улантууда. Муниципалитеттин басма сөз кызматы билдиргендей, Бишкек шаарынын аймагында орнотулган мыйзамсыз жарнактар, плакаттардын ээлерине инспекторлор тарабынан күн сайын түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Сузак районунда эскирген электр мамычаларын алмаштыруу иштери жүрүүдө. Маалыматка ылайык, Сузак районундагы Боз Чычкан айылында жарактуу мөөнөтү бүткөн кубаттуулугу 10 киловатт болгон жыгач мамычалар жаңы бетон электр мамычаларына алмаштырылып жатат. Жасалып жаткан жумуштар Касса 1000 долбоорунун алкагында ишке ашууда.